Salamazsыңар менин кичинекей досторум. Жана менин досторумдун чоң ата, чоң апа, ата эне, таяталары жана жалпы ата-энелери баардыгыңыздарга жалындуу салам айтамын. Бизди күтүп калсаңар анда кызыктуу жомоктордон окуп берейин. Бүгүн силерге бир тууган Гриммдердин чиркейдин кылыгы деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Илгери өткөн замандардын биринде жер каймактап жаңы пайда боло баштаган кезде жер бетине өсүмдүк өсүп, жандуулар жарала баштаганда чиркей да алар менен кошо жаралыптыр. Чиркей кандай жандык эле? Чиркейдин тумшугу бирөөнүн этине жабыша калып, кан сооруга мыкты болгону менен андан башка нерсеге күчү такыр жетпейт эле. Чиркейдин жаман көргөн нерсеси эмне эле? Албетте, бир нерсе болуш керек. Анткени ага терс таасирин тийгизген нерсени жактырбайт да. Айрыкча анын жаман көргөнү шамал, бүркөлгөн булут, нөшөрлөнгөн жаан эле. Шамал болсо, күн бүркөлсө, чиркей чөптүн түбүнө кире каччу. Нөшөрлөгөн жаан болсо, чөптүн же башка өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын алдындагы жаан тийбеген жерден жайалып, жабышып жатып калат. Катуу шамал болсо да, өсүмдүктөрдүн коңулуна кирип, жабышып алат да, кое бербей тырмышып тура берет. Антпесе шамаланы оңой эле ала салдырып, алда кайда учуруп кетиши мүмкүн да. Эгер катуу шамал, бүркөлгөн күн, нөшөрлөгөн жаан бир канча күнгө созулса, ошончо күнгө чейин чиркей жабышып олтура берет. Анткени андай учурда ачыкка чыкса, ал бул дүйнө менен кош айтышаарын жакшы билет. Ачык күн болсо, күндү күн, түндү түн дебей, дыңылда учуп, уктагандардын маңдайынан, ооз ачыктын таңдайынан канын соруп, жыргап калат. Чиркей деген бале өзгөчө күн жылып баштаганда пайда болот да, өзү кыбырап араңжан болсо да, тумшугундагы ичке ийнесинин жардамы менен канды соруп алат. Көбүнчө чиркейлер саздак жерде аябай көп болушат эмеспи? Ошондуктан андай жерлерден алысыраак болгонубуз дурус эмеспи? Илмийген байкуш, кыбыраган байкуш, шамалдан жүрөгүң түшүп, ооруп калсаң керек деп бирөөлөр айтса, бул эмне? Бери карагылачы. Мына бул курсагымдагы кысыл эмне? Мен коркконумдан жүрөгүм түшүп кубарбайм. Оорумдун катуулугунан өңүмө бирде кирип, бирде өңүмө кире албай жүрөм. Деп чиркей өзүнүн алсыздыгын өлсө да мойнуна албайт имиш. Анда ал, Кудайга шүгүр, бизде күч деген жетишерлик бар. Эгер ооруман айыгып кетсем, бардыгыңды жаан чачындан, бороондон сактоого кубатым жетет деп ар дайым мактанып, өзүнүн күчсүздүгүн жашырып, күчтүүмүн, кыйынмын деп моюн бербей мактанат экен. Ошентип чиркей мактанып жүргөндө бир күнү катуу бороон болуп калат. Чиркей жаналы калбай коркуп, чөптүн түбүнө кире качат. Бороон өтө катуу болгондуктан чиркейдин эси чыгып, чөпкө бекем жабышат. Бороон бүткөнчө өң алеттен кетип, жабышып олтура берет. Шамал ушунчалык катуу болгондуктан өсүмдүктөр боюн таштап, шамалдын ыгына карай жапырылып, баштарын жерге салып дирилдешет. Көп вакыттан кийин шамал акырындап басылып, күн да чайыттай болуп ачылат. Ошондо өсүмдүктөрдүн бардыгы чиркейди шылдыңдап күлүшөт. Анда чиркей билмексен болуп, ой, кайсы алыңарга күлөсүңөр я? Эгер мен болбосом, бардыгыңарды шамал тамырыңарды жулуп, тыйпылыңарды чыгарып, учуруп кетмек.
Силерди шамалга бербей, түйүңөрдөн бекем кармап турган ким эле? Айткылачы. Мына, ал мен эмес билем. Же танасыңарбы? Ай арман, кантейин, баркымды билип, башыңарга көтөрбөйсүңөрбү? Деп чиркей бардык өсүмдүктөргө нааразы болуп, ошол күндөн ушул күнгө чейин таарынып жүрүптүр. Жалганды чындыкка бурба, эмгек сиңирбей туруп, доомат кылба деген сөз балким ушундан улам айтылып калса керек. Бул чиркей тууралуу, бул жомок ушундайча аяктаптыр. Достор, чиркей тууралуу жомоктон кийин бир аз болсо да ал тууралуу кыскача маалымат берип койсомбу деген жакшы бир оюм бар. Ал кан соруп жашаган майда учуп жүрүүчү курт кумурскалардын катарына кирет. Жонунда 2 канаты бар. Ошол аркылуу бир жерден экинчи жерге оңой эле учуп жетет. Дал ушул чиркейлердин дүйнө жүзү боюнча 3000ден ашык түрү бар экен. Жан жаныбарлардын, адамдардын денесине уштуу тумшугундагы ийнеси менен канды соруп алат. Канды эмнеге сорот? Анткени жумуртка тууп, тукумун жайылтуу үчүн ошентишет. Өзгөчө алар суу жээктеринде, саздак жерлерде аябай көп болушат. Анткени ал жака өзүнүн жумурткаларын сууга таштап, андан кийин ал жактан чиркейге айланышат экен. Достор, чиркейлердин адам баласына коркунучтуу жагы да бар. Алар ар түрдүү ооруларды жугузушуп, бизди оорутуп коюшу толук мүмкүн. Ошондуктан ар дайым сак болгула. Анда уктаардын алдында жомоктун маанисине жараша көңүл буруп, жомоктогу ар бир чиркейдин кылык жоругун көз алдыңарга келтирип талдап, анан таттуу уйкуга баткыла. Азыр күн суукта чиркей көп деле болбойт. Кээ бир үйлөрдө гана болушу мүмкүн, бирок күн жылыган мезгилде алар аябай көбөйөт. Анан силер жайдын күнү уктайын деп атканда кулаңарга дун деп келип аябай жүдөтөт. Анан чагып алат. Ошон үчүн уктаар алдында бөлмөнү желдетип, чиркейлер болсо кубалап, аларды жок кылып туруп анан уктаган кандай сонун. Достор, эмнеси болсо дагы чиркей жөнүндө сонун маалымат алдык. Эми таттуу уйкуга чогуу баталы. Бейпил түн, достор.